Саламатсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Балдар, силер жакшы эс алып турдуңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Ден соолуктарыңар жакшыбы балдар? Балдар, бүгүн бизде кайсы күн? Бүгүн биринчи күн, дүйшөмбү күнү балдар. Балдар, кана бир аптада бизде канча күн бар экен? 7 күн бар Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби күндөрү. Азаматсыңар балдар. Ал эми азыр бизде кайсы мезгил? Күз мезгили. Бизде бир жылда канча мезгил бар? 4 мезгил бар. Кыш, жаз, жай, күз мезгили экен. Азыр бизде күз мезгили жүрүп жатат балдар. Туулган жерим, кенчи сенсиң, мээримдин. Мен мактанчу, сыймыгымсың, эсисиң. Кайда жүрүп, кайда гана барбайын, кайтып келип, мен токтоочу жегимсиң. Балдар, эмне жөнүндө болуп жатканын байкадыңарбы? Демек, бүгүнкү кеп өстүрүү сабагынан менин шаарым деген темада сабак өтөбүз. Эми ойлоп көргүлөчү балдар. Силер өзүңөрдүн туулуп өскөн жериңердин аталышын билесиңерби? Ар бир адамдын өзүнүн кендик кан тамган жери бар. Кендик кан тамган жер кыргызда туулуп өскөн жер, ата бабанын жери дегенди билдирет. Адамдын бир гана туулуп өскөн жери болот. Аны көз карегиндей ыйык сактап, сүйүп, даңазасын арттыруу ар бирибиздин парзыбыз болуп калат. Эми балдар, биз жашаган жер Лейлек районунун Разаков шаары болот. Биздин шаарыбыздын аты улуу инсан Исхак Разаковдун атына коюлган. Разаков шаары деп аталат. Биздин шаарыбыз өтө кооз, суусу муздак, жолдору тегиз, абасы таза, бак дарактары көп, эли меймандос. Шаарыбызда мейманкана, оорукана, окуу жайлар, сейилдөөчү бак жана мектептер, бакчалар бар. Балдар, өзүбүздүн шаарыбыз биз үчүн абдан кооз, Балдар, эми силерге тапшырма. Кайсы шаардан болосуңар? Кайсы көчөдө жашайсыңар? Үй номериңер канча? Өзүңөрдүн шаарыңар жөнүндө айтып бергиле. Балдар, мен силерден жооп күтөм. Саламатта калгыла.